Уважайте возраст хотя бы. Возраст хотя бы уважайте. Марлен бұл мындай да, бұл жаш бала да, бұл тарыхты да білбейді, ештекені білбейді. Ушундай жаш жігіттер, жаш саясатчылар ушундай мен айтып атканда, мен мындай Кыргызстандын келечеги жакшы болот дегенге күбөм пайда болот да, ушундай саясатчылар, жаш саясатчылар ушундай позицияда турганда. Биздин Кыргызстан мындай боло турган болсо жок болуп кетиши ыктымал да, эч кандай. Мына килейген нерселер эмне болду, жок болуп кетти. А биздин Кыргызстан жок болуп кетиши оңой эле. Макулбек Жапаровдун жүргүзүп аткан экономикалык саясаты туура эмес. Ал биздин экономиканы туңгуйукка алып келет. Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын көрөрмандары ТТТ программасынын кезектеги чыгарылышынын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов болмокчу. Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда маегибизди баштасак, жакында эле Жогорку Кеңештин жыйынында жер казынасы боюнча мыйзам долбоору каралып, сиз ага каршы туруп, Жогорку Кеңештин депутаттарын ал мыйзамга каршы добуш берүүгө чакырдыңыз да, бирок ал мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо таап кетти. Бул мыйзам долбооруна каршы болгонуңуздун себептерин айтып кетсеңиз. Биринчиден, ал жерде бир эле жерине каршымын да мен. Ал жерде ал мындайча айтканда мыйзамдан чамча жакшы өзгөртүүлөр киргизилген. Бирок негизи бир эле эмеси менен, моменти менен макул эмесмин да. Себеби деген жанагы инвесторлорду тартып атканда, Кыргызстандын үлүшү именно алтын кендери менен байланыштуу. Кыргызстандын үлүшү 30%тен кем эмес деген эле жери бар да. Мындайча айтканда, Кыргызстандын үлүшү ошондо 30%тен ашпай калат да. Өтүп кетсе 31-32 болот, бирок ошонун атарабында эле болуп калат да. Бирок мен аларга мен мындайча айтканда сунуш киргиздим. 70%дан кем эмес деп жазыш керек деп. Мен муну эмнеге обосновать этип атам? Себеби деген дүйнөлүк жанагы финансы системасы 2008-жылдан бери системдүү туңгуюкта да. Анан ошол системдүү туңгуюктан чыгарыш үчүн ал ошол системаны, финансылык системаны, дүйнөлүк финансылык системаны акча менен толтуруп атканда, усиленно толтуруп атканда, мындайча айтканда, печатный станокту жүргүзүп, ошону толтуруп аткан. Ошонун азабынан ошол печатлетип аткан акчалар жанагы реалдуу экономикага жумшалбай, негизинен жанагы финансовый рынокко, каржы рыногуна жумшалгандыгын, ошондуктан ал жерде аябай көп финансылык көбүктөр пайда болуп калганда, эл аралык жанагы эксперттердин айтышы боюнча ошол финансылык көбүк 450 миллион триллиондон тартып 700 триллионго чейин дегенде, мындайча айтканда эксперттер деле так айта албайт да, бирок аябай көп да. Эми салыштырма кандай деп көп десе болот. Мисалы, дүйнө жүзүнүн дүң продукциясы болгону 100 триллион доллар. А бул болсо көбүктөр 700 триллион долларга чейин болуп атат да. Ошондуктан азыр эми ошол 700 триллион долларды кантип сактап калыш жолун издеп атат да. Карасалар, жанагы акчаны накачивать этип, ошону толтуруп, финансовый рынок толтуруп, аны сактап калыш мүмкүн эмес экенин сезди да. Себеби эртеби кеч жанагы көбүктөр баардыгы жарылып жок болот дагы. Финансылык көбүктөр ошону сакташ мактабысына издеп калды да. Значит, бул мындайча айтканда жанагы көбүктөр, булар мындайча айтканда виртуалдык активдерде, виртуалдык акчалар. Ошондуктан ошол виртуалдык акчаны реалдуу активдерге жумшап, ошол жолун издеп ататтар да, кайсы реалдуу активге жумшап, ошол немелерди, финансылык көбүктөрдү сактап калыш максатында.
Анан реалдуу экономикага жумшайык десе, ал жерде болгон 100 триллион. Анын көлөмү 100 триллиондон ашык эмес да. То есть ал жерге 100 триллиондон ашык и так уже ашыкчасы жок. Эгер ошол жака жумшай турган болсо, 50 эле триллион эгер жумшай турган болсо, дүйнө жүзүндө гиперинфляция болот да, бир эле финанс системабыз, экономика системабыздан мындайча айтканда өлөт да, мындайча айтканда. Ошондуктан аны жакшы түшүнөттөр дагы булар башка реалдуу активдерди издеп атат да. Бул эмне деген? Бул жер, кыймылсыз мүлк, жанагы кендер, суулар, токойлор, ошолор да мындайча айтканда жаратылышта. Ошондуктан бүгүнкү күндө алар ошондой активдер издеп, ошолордун бирөөсү эң бир мындай ишеничтүү ошондой реалдуу активдердин бирөө бул алтын кендер да. Ошондуктан ал жерде биздин алтын кендерге бүгүнкү күндө аябай алтын кендерге спрос чоң да, аябай ошол капитал жагынан. Ошондуктан мен айтып атам, жанагылар айтып атпайбы, эмнеге 30%-тен кемибизде 30 эле процент алып атасыңар 70-тен ордуга десек, эгер 70-тен кем боло турган болсо, Кыргызстандын үлүшү инвестор келбей коет деген сөздү айтып атам. Мен айтып атам, жок. Бүгүнкү күндө алтын кенине спрос аябай чоң. Ошондуктан 9-10% десе деле келет. Себеби деген ошол инвесторлорго аралашып жүргөн адамдардын айтышы боюнча, алар 9%ке дагы макул да бүгүнкү күндө ушул шарттарда. Ошондуктан мен айтып атам, ушундай 9-10%ке пайызга макул болуп аткан инвесторлорго эмнеге силер сразу эле 70% берип атасыңар деп атам да. 70%. Даже 30% деле алар үчүн аябай чоң, мындай жакшы нерсе да, ыңгайлуушат. Ошондуктан мен буларга коркпой эле 70%тен кем эмес деген ошондой сунушту эме кылсам, бирок алар ал сунушту өткөргөн жок, көңүлгө да алган жоктор. Мало того, что жанагы комитетте обсуждение кылганда мени чакырган жок. Именно мен командировка жүргөндө ошол убакыт өткөрүп атпай улар. Азыр эми экинчи эмеге чыгарганда мен ошондо каршы чыктым дагы. Ошол жактарын түшүндүрдүм да, мындайча айтканда. Ошондуктан бүгүнкү күндө 70-30%тен кем эмес деген бул мындай ачык эле Кыргызстанды тоноодо. Бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанды баардык эле тоноп келатабыз. Ошол тоногондун эмеси жана четтен келген, баардык эле четтен келген инвесторлор виноват, андай мындай күнөөлүү дейбиз. На самом деле биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Ошого биздин Кыргызстанды тоногонго биздин эле кыргыздар өзүбүздүн саясатчылар ошого жол ачып берип атат да. Бүгүнкү күндө деле ушул жанагы жер казынасына жанагындай мен айткан тигилер киргизип аткан өзгөрүүлөр именно Кыргызстанды мындан да ары тоногонго шарт түзүп берип атат деп эсептейм. Ошондуктан мен буга каршымын. Ошол мыйзам долбоордун демилгечиси депутат Марлен Маматалиев менен да пикир келишпестиктер орун албады өздөрүнөн. Анан ошондо айтты да, буга чейин лицензияны 300 000 сомго сатып келишкен. Ошол жерде иштеп жүргөн сиз эмнеге унчукпай отурдуңуз деген сөздү айтты го. Сиз чындап эле унчукпай отурдуңуз беле? Жок, мен ал убактарда биринчиден мен ал убакта губернатор болчумун да. Губернатор болуп менин иштерим башка болчу. Бирок мен дайыма эле айтып келчүмүн, что алтындар, кендер бүт бардыгы биздин кызыкчылыкка иштеш, Кыргызстандын, кыргыз элинин кызыкчылыгына иштеш керек деп айтып келатам да. Мисалы 2005-жылы мен губернатор болгон болсом, мына ошол жерде мен Теке Секирик деген аябай чоң долбоор бар да. Анан ошол эле жерде Алтын жылга деген кен бар. Алтын жылга деген алтын кени бар. Ал жерде 22 тонна алтын бар. Анан ошол Теке Секириктин эмеси бул идеясы эмнеде? Ошол жерде Сок деген, аны биз Кожо Ашкан деп коебуз, чоң суубуз бар, дарыябыз бар. Анын көлөмү жайында 350 кубометр секундасына ошондой аябай чоң эме да. Мындайча айтканда, Нарын дарыясынан кийин эле чоң дарыя ошол дарыя болуп эсептелет биздин Баткендеги. Ошол дарыяны тосуп, ошол эле кезде, значит, тоскондо, значит, ал жерге ГЭС куруп туруп, андан тышкары, значит, каналдарды куруп туруп, ошол Баткен өрөөнүнө
suudu çıkarıp 70 bin gektar жерди özдөштүрсө болот да. Анын үчүн где-то 300 миллион доллар керек болот. Бул биздин эмебизде 6-жылгабызда 22 тонна, бүгүнкү күндө где-то 1,5 миллиард долларлык алтын жатат да. Бизге болгон эле 300. Ошондо мен ошол эки проектти 2005 жылдан бери эле ошол эки проектти байланыштырып келатам да. Ошол алтын жылгардын разработкасы менен теке секириктин проектини бирге кылып туруп, ошону айтып атам. Ушундай проекттерге, теке секирикте проекттерге алтынды иштетиш керек. Кантип иштетиш керек? Ал жерден мен айтып аткам, ошондой эле ошол алтын жылга эмесине мындай кызыктар көп да инвесторлор. Ошондой эле мен айтып аткандай совместный кылып туруп 30% инвесторге, 70% Кыргызстанга деп туруп инвестор даяр болчумуш. Впрочем, кытайлыктар да. Эме кылып туруп, анан ал жерде разработканы баштаганда уже анан кытайлардан 300 миллион доллар эмеге кредит алса болот да. Биз кандай кылабыз? Ошол биз 70% үлүшүбүздү күрөөгө берип туруп, акцияларыбызды мындай доверительный управление деп коюп, доверительный управление берип туруп, 300 миллион долларды алып туруп, теке секирикти иштетип, ГЭС куруп, 70 миң гектар жерди өздөштүрүп, ошол жерде Баткен облусунун өнүгүүсүнө аябай чоң салым кошсо болот да. Мен сизге 70 миң гектардын канчалык экенин айтып берейин. Баткен облусу боюнча суугат жерлер болгону 37 миң гектар эле суугат жер. Бул жерде сразу 70 миң, эки эсе көп жер өздөштүрүлүп атат да, мындайча айтканда суугат жерге айланып. И то бул 37 миң гектар деген бул СССР малында. Ошол ирригация аябай жакшы өнүгүп аткан малда ошондой болгон. Бүгүнкү күндө 30 миң гектардан ашпайт да Баткен облусундай суугат жерлер. Ошондуктан муну туура иштетсек, мен ошого 2005 жылдан бери айтып келатам, алтын кендерди каяктагы бир эмелерге 1000 сомго, 300 сомго лицензия менен берип койбой, Кыргызстан өзү иштетип туруп, жанагындай кылып, совместный предприятиялар туруп туруп, теке секирик сыяктуу ушундай проекттер менен байланыштырып туруп, алтын жылга же вообще алтын кендерини Кыргызстан кызыкчылыгы ушинтип иштетсе болот деп 2005 жылдан бери айтып келатам. Бирок буга эч ким көңүл бурбайт. Мала тобу буга каршы чыгып ататтар да барды. Себеби деген бүгүнкү күндө биздин алтын бизнесте аябай чоң, эң жогорку деңгээлде коррупцияланган. Бул ошентип айтып кетет элем. Так что Марлен бул мындай да. Бул жаш бала да. Бул тарыхты да билбейт, эчтекени билбейт. Ушундай жаш жигиттер, жаш саясатчылар ушундай эмени айтып атканда, мен мындай Кыргызстандын келечеги жакшы болот дегенге күмөн пайда болот да, ушундай саясатчылар, жаш саясатчылар ушундай позицияда турганда. Ошондуктан мен бул нерсени көрүп туруп, билип туруп айтпай койгонго болбойт да. Мен обязательно айтып атам, мен түшүнүп турам, баардыгы каршы чыгып атам, көп нерселерге каршы чыгып, мен өзүмө мындайча айтканда душман арттырып атам мунун аркасынан. Бирок мен муну айтпай кое албаймын, муну айтышым керек, эл муну билиш керек. Ошол жерде отурган 70% парламенттин жаш жигиттери дагы ошо Марленге окшогон балдар, алар да билиш керек муну. Себеби деген эмнеге кол коюп ататтар, кийин эмнеге алып келет. Мунун баардыгын айтышым керек, анан кийин булар өздөрү жыйынтыгын өздөрү чыгарсын. Ошо көп нерсе каршы болуп атам деп атпайсызбы? Ошонун катарында 309-протокол дагы бар да. Анан буну жокко чыгарууну талап кылгансыз. Ошого эмнеге каршы болгонуңузга кененирээк токтолуп өтсөңүз. Бул деле 309-токтом, бул өзүңөр жакшы билесиңер. Бизде болгону 1 миллион 200 миң эле гектар суугат жерлерибиз бар да, мындай айдоо жерлерибиз бар. Может 1,5 миллиондор, может быть. Анын уже 1 миллиону менчикте чыгып кеткен. Анан калганы где-то 300 миң гектар жерлер, ал мындай суугат жакшы жерлер, кайрак жерлер бар, бирик эмелерде болгон жанагы айыл өкмөттөрдүн эсебинде туруп турган ФПС деп коечу ал жерлер. Фонд перераспределения деген. Ошол
Аны эми ошол как раз айыл өкмөттөрдүн как базасы, экономикалык базасы катары бюджетке акча түшүрө турган ошол жерди иштетип, арендага берип, ошентип элге да пайдасын келтирип, айыл өкмөттөрдү поддержка кылган, калтырган болчу да. Ошондуктан азыр эми 309 эмнеге багытталып турат? Ошонун 70 ошол калган ФПСтеги жерлердин 75% эң жакшы жерлерине министерство, айыл чарба министерствосуна өткөрүп берип, анан кийин ал жерде жанагы үрөн чарба, асыл тукум чарбаларды ошолорду кооперативдер түздүрөбүз деген максатта ошондой алып атат да. Анан ошону менен эле байланыштуу, бул 309 деген бекеринен чыккан жок да, ошону менен байланыштуу жанагы жайыттарга өзгөрүү киргизүү даже закондо, өзгөрүү киргизүү закондорду инициатива кылып атпайбы? Эң чоң коркунуч 309да деле эмес, именно жайыттарга өзгөрүү киргизишти да. Себеби деген биздин мындайча айтканда бул жайыттар биздин Кыргыздын илгертеги тарыхы менен байланыштуу, биздин менталитет менен байланыштуу, биздин жанагы жашоо турмушу менен байланыштуу. Бул ата бабалардан калган чоң мурас да. Муну ошондуктан конституцияга да киргизип койгон. Бул жайыттар эч качан менчиктештирбеш керек деп тыюу салынган менчиктештирүүгө. Ошондуктан булар азыр эми негизги максаты жана өзгөрүү киргизде ошол жайыттарды менчиктештирүүгө жол ачуу да. Эми бул эме жөнүндө мен аябай көп айттым. Эгер сурооңор болсо айтып коеюн, бирок негизги максаты бул менчиктештирүү. Менчиктештирбеген бизде ошол жайыттар эле калды эле да. Азыр эми ошону талкалай турган болсок, анда Кыргыздын эли көчөдө калып баардыгы ар жакка кеткенге, мындайча айтканда аргасыз болот да. Бүгүнкү күндө биздин кыргыздар, Кыргыздын жарандары баардыгы чет өлкөгө чыгып туруп акчасын алып келип туруп, основном малга, мүлк менен малга салып ататтар да, ошол малны ошол жайыттарда колдонуп ошону тиричилик кылып атат. Эгерде бул жайыттар баардыгы менчиктештирип кете турган болсо, биздин кыргыз элибиз 70% айылда жашаган элибиз ал көчөдө калат. Анда баардыгы тыркырап миграция кеткенге аргасыз болот. Алар баардыгы кете турган болсо, мамлекеттин жоктугуна алып келет да. Бул аябай чоң коркунучтар. Ошондуктан мен мунун баардыгына каршы чыгып атканым, себеби баардыгы айтып коюшум керек, баардыгы элге жеткирип атам, ушундай коркунучтарда турабыз. Эгер бул законду эме боло турган болсок, ошол жайыттарга менчиктештиргенге жол ачып беребиз дагы. Биздин Кыргызстаныбыз жок болуп кетиши ыктымал да. Ошондуктан бул эмелерден этият болуш керек. Андан тышкары Минсельхоздун дагы башка инициатива көтөрүп чыгарып аткан закондор бар. Бирок булар баардыгы бири менен бири байланыштуу да, баардыгы ошого багытташтырат. Биринчиден жайыттарды менчиктештирүү, анан кийин ошол менчиктештирген нерселерди перераспределение өздөрүчө бөлүп алчу закондор чыгып атат да баардыгы. Ошондуктан мындан аябай этият болуш керек. Эгер биз мамлекетибизди сактап, кыргыз элибиз ар жакка дүйнөбүзгө тарап кетпесин десек, ушуга окшогон закондорго жол бербешибиз керек. Каршы болуп атасыз көп нерсеге, бирок үнүңүз угулуп атабы? Эмеге караганда үнүм угулуп атат. Себеби деген жанагы жайыттарга киргизип аткан өзгөрүү закону ал артка кайтарылды. Азыр эми кайрадан козгоп дагы өткөрөбүз деп аракет кылып атат. Буга элдин баардыгы каршы. Анан мен түшүнбөймүн да, мынчалык эле эмне кереги бар? Эл баардыгы каршы болуп атса, баардыгы айтып атсак, ушундай коркунуч бар, Кыргызстанды жок кылганга алып келет, буга окшогон нерсе, наразычылык пайда болот деп мен бийликтегилерге эле айтып атам. Мына силер жок дегенде инстинкт самосохранения, өзүңөрдүн коопсуздугуңар үчүн эле ушуну өткөрбөгүлөчү депчи. Ошондуктан эмнегедир упорно ушуну кайра эле өткөрөбүз деп аракет кылып ататтар да. Себеби бул жерде жанагы мен айтып аткан 700 триллион доллар менен байланыштуу да. Себеби деген алар негизинен ошол 700 триллион долларды дүйнө жүзү боюнча жерди сатып алганга багытташтырып ататтар да. Ошон үчүн бизге окшогон дүйнө жүзүдө, мисалы биздин мамлекеттерге окшогон мамлекеттерде бүт эле жерлерде мисалы жерди менчиктештирүүгө, сатканга
чекит коюлган да мындайчы запрет коюлган. Ошондуктан ошолорду жоюш үчүн дүйнө жүзү боюнча болуп аткан иш да бул. Ошол жерлерди менчиктештирүүгө мыйзам чекит коюп атканда ошол запреттерди алып, ошол тоскоолдуктарды алып туруп, анан кийин шоковом порядке, бул менин оюм эмес. Бул дүйнө жүзүндөгү эксперттердин, бирок коммунисттик эксперттер деле эмес, же социалисттик, же Россиянын эксперттери эмес. Булар ошол батыштын өздөрүнүн эксперттерин айтып аткан сөз да. Ошол 700 триллионду ушундай жанагындай мыйзам мындайча почвасыны даярдагандан кийин даярдап жанагыга окшоп биздин жерлерди менчиктештирүүгө жол ачып ушундай мыйзамдарды өткөрүп алгандан кийин дүйнө жүзү боюнча шоковом порядке 40 миллион квадратный километрди сатып алабыз деген ошондой пландар бар. Причем в шоковом порядке бүт бардыгылары ал эсиге келгиче бүт барды сатып алабыз деген. Ошонун эле негизинде биздин 9 миллион гектар биздин жайыттардагы ошолордун мындайча айтканда кызыктар болгон объектиге айланып кетип атат да. Бул бүт бардыгы азыр болуп аткан ушул жайыттар менен болуп аткан жанагы алтындарга жер казынасына киргизип аткан өзгөрүүлөр, булар бүт бардыгы жанагы дүйнө жүзүндөгү глобалдык финансылык системанын мындайча айтканда туңгуюктугу менен байланыштуу болуп атат. Ошол 700 триллион долларду эме кылыш үчүн булар предлагать этип атат да, ушундай мынандай акча беребиз, мынанча беребиз. Мана азыр белгиси чыгып атпайбы, мен өткөндө эле айтпадым беле. 30 миллион долларды бизге эмне жөн эле грант кылып берип ататтар. Вообще мындайча болгон эмес. Грант катары эч качан мындай акчаны берген эмес да. Вот. Ошондой эле мисалы барып туруп жанагы Америкага барып Акылбек Жапаров барып туруп эмени өткөрүп бергенде жана конвенцияга о защите инвесторов деген конвенция кол коюп алып бергенде сразу 150 миллион доллар берип атпайбы булар. Булар эмне үчүн берип атат? Алар жөн эчтекени бербейт да. Ошондуктан мунун бардыгыны биз биринчи кезекте азыр текущий моментте эле мынча акча керек, зарыгып атасы алыш керек дебей, андан көрө мындай Кыргызстандын келечегин ойлош керек да, коопсуздугун ойлош керек. Улуттук коопсуздукту, мамлекеттик коопсуздукту. Азыр аябай чоң коркунучтар болуп атат биздин коопсуздугубузга. Биздин Кыргызстан мындай боло турган болсо жок болуп кетиши ыктымал да, эч кандай. Мына килейген нерселер эмне болду? Жок болуп кетти. А биздин Кыргызстан жок болуп кетиши оңой эле. Эч кандай эмес. Себеби деген анан кийин биздин Кыргызстанды мындай да мамлекеттин эмнеси жакшы, бул резкий бир моментте эле жок болуп кетпейт да. Бул акырында барып туруп анан кийин бир моментте жок болуп кетиш. Ошол азыр биз жок болуп кетүү жолуга түшүп алганбыз да. Биз өзүбүздүн мамлекетибизди өзүбүз жок кылып атабыз. Өзүбүз талкалап атабыз. Ошого биз өзүбүз кол кабыш кылып атабыз да. Мен ошону айтып атам алдын алып. Ушул кол кабышты, ушул токтотолу ушуну деп туруп. Бизге келечекте биздин Кыргызстан керек, биздин баардыгыбыз балдарыбыз ушул Кыргызстаныбызда жашасын. Бул чынын деле Кудайдын бейиши бул биздин Кыргызстаныбыз. Биз Кудайдын эркесибиз. Мындайча айтканда Кудайдын дачасында жашап атабыз. Ошонун кадырга жетели деп атам да. Самое главное. Вот негизинен мен жанагы каршы чыгып атканы ошону менен байланыштуу. Себеби деген мен аябай чоң тажрыйбам бар. Госбезопасностьта да иштедим, административный жактарда да иштедим, производствода деле иштедим. Азыр эми депутаттык болуп турам, мындайча айтканда мен үчүн мисалы каяка кетип атканыбыз ушул туура эмес жолго барып туруп өзүбүздүн Кыргызстаныбызды мындай жок кылып атканыбыз мен үчүн көрүнүп эле турат да. Ошондуктан мен бардыгы айтып атам, этият болгула, алдын алгыла, айрыкча мына жаш саясатчыларга. Себебиден мен өткөндө эле айттым, ушул жаш саясатчылар азыр саясат кылып аткан. Келечекте президент, келечекте премьер-министр, келечекте министр болот. Кыргызстан тагдырын ушулар чечет. Эгерде бүгүнкү күндө эле бул жаш саясатчылар
Кыргызстанды талкалаганга кол кабыш кылып атса, анда биздин келечегибиз кандай болот? Биздин келечегибиз аябай чоң коркунучтуу болуп калат. Ошондуктан мен алдын алып ушундай информацияны берип атам. Мындайча айтканда, агартуу иштерин эле жасап атам мен, чынын айтканда. Жалгыз болсом деле ушул агартуу иштерди жасашты мен өзүмдүн парзым, өзүмдүн милдетим деп эсептейм. Ошондой учурларда бир жогорку жактан сизге телефон чалып эскертүүлөр болбойбу? Жок, андай жок. Мен ойлойм, жогорку жактарды бардыгы деле менин туура айтып атканымды бардыгы көрүп эле турат дейм да. Но бирок кандайдыр бир групповой кызыкчылыктар бар, кандай бир күчтөрдүн ошондой бир кызыкчылыгы бар да, эчтекеге карабай акча кылыш керек, андай тигиндей деген ошондой групповой кызыкчылыктар бар. Аны мен ойлойм, ошого окшогон нерселерди мен мына ачык эле айтып атам. Камчыбек Кыдыршаевич, бул түздөн түз Камчыбек Кыдыршаевичтин СНБнын, КГБнын, спецслужбанын милдети ушул жактарга көңүл буруш керек. Керек болсо мен Кыдыршаевичке кирип туруп, более подробно, мындайча айтканда, детально деле айтып бергенге даярмын. 2-3 жолу аракет кылдым, ошол жолугалы ушуну айтайын деп, но бирок результаты болбой атат. Эмнеге болгон жок? Билбейм, иши көп. Аябай занят болуп атат го. Негизи эле коомчулукта Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын депутаттары аябай сындалып келбеди беле? Анан бул 7-чакырылыштын депутаттарына кандай баа берет элеңиз? 7-чакырылыштын депутаттардын миссиясы мындай да. Ушул 7-чакырылыштын миссиясы ушул 7-чакырылыштан көп нерсе мындай байланыштуу да, зависимый. Көп нерсе көз каранды. Себеби деген мунун мойнунда азыр мындай ушул эгер жакшы, мындайча айтканда таза Кыргызстандын, кыргыз элинин кызыкчылыгына эгер 7-чакырылыш иштей турган болсо, бул мындай Кыргызстанды өнүгүү жолуна бурган чакырылыш болот да. А эгерде ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калбасак, анда бул 7-чакырылыш Кыргызстанды жок кылганга жол ачкан чакырылыш болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ушуну аябай жакшы ойлонуш керек да. Айрыкча мына биздин парламентте 70% жаштар, жаш саясатчылар, ушулар аябай жакшы түшүнүш керек. Себеби деген, мисалы бир 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин биз кетебиз саясаттан, ошолор негизги саясатты ошолор жүргүзөт. Ошондуктан бул мен ошолор үчүн айтып атам негизинен. Ошондуктан бул нерсени азыр бардыгы түшүнүш керек да. Жөнөкөй адамдан тартып президентке чейин түшүнүш керек. Азыркы учурдагы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына кандай баа бересиз? Азыркы жүргүзүп жаткан саясаты мен үчүн түшүнүксүз да. Бирине бири каршы саясат жүргүзүп аткандай да. Мындай кандайдыр бир узак мөөнөттөгү стратегиялык, системдүү, ондай гармоничный саясат болбой атат да. Какой-то бир сумбурный эле саясаттай да, как будто шу бир моментте алып туруп эле ошонун арасында эле саясат кылып, ал саясат башка жагына, башка тармактарга кандай таасир кылат, бул эмнеге алып келет, биздин келечегибизге кандай таасир кылат, экономикабызды өстүрүбөйбү, элге кандай таасир кылат, элдин жашоо турмушуна кандай таасир кылат, ошондой нерселерди как будто мындай ойлондурулбагандай саясат жүргүзгөндөй болуп атат да мен үчүн бүгүнкү күндө. Ошого мен жанагы өзүм деле мына экономикалык саясат особенно мындай түшүнүксүз болуп атат да. Экономикалык саясатты жүргүзүп атат, жанагындай холдингдерди түзүп атабыз дейт, кластерди түзүп атат. Мисалы айыл чарбаны ала турган болсо кластер деп атат. Ал кластер эмес да. Ал кластер эмес, жөн эле жанагындай аффилированный холдинг да. Мындайча айтканда өздөрү эле жанагындай цепочканы түзүп алган, могудан могу деп туруп, өздөрүнүн адамдарын коюп алган. Анан кийин өкмөттүн акчасын алып туруп, льготный кредитованиялар ошолорго жөнөтүп атат. Да, калган мындайча айтканда фермерлер, калган эмелер, бүт бардык эмелер производство ошол айыл чарба менен байланыштуу
бизнес мындай айтып атканда жөнүндө четте калып атат да. Булар жөн эле бизнес кылып атат, өздөрүнүн бизнесини наракка түртүп аткандай болуп атат да. Мисалы азыр жанагы Горный холдинг деп атат, жанагы көчмөндөр мурасы деген холдинг түзүп атпайбы? Ошол жерге бүт бардыгы негизги байлыктарды, кендерди ичине кирип туруп, эми ошону дейт сингапурский биржага чыгарып туруп, ошол жерден 2 миллиард доллар инвестиция тартабыз дегенди айтып атат да. Бардыгы биз кен байлыктарды алып туруп, ошонун байлыгын 8 миллиардга чейин жеткирип туруп, анан кийин ошол 8 миллиарддын немесини ошондой кылып туруп, анан ошол активдер менен биз тиги сингапурский биржага чыгып туруп, анан ошол 2 миллиард тартабыз. Бирок бул Акылбек Жапаров жанагы кумтордун проблемасыны жанагы комиссия кылып туруп изилдеп атканда өзү айткан. Эң чоң катасы кумторду IPO жанагы канадский биржага чыгарганда ошондой эң катасы чоң болгон деп өзү айтып атат дагы. Эми чынында эле ошондой. Ошол биздин акцияларыбызды ошол IPO-го жанагы фондовый биржага Торонтого чыгаргандан баштап биз кумторубузду эл аралык чайкоочулардын колуна берип койдук да, ошол талкалап салды бардыгын. Азыр ошондуктан азыр биз результатын бардыңар жакшы билесиңер. Ошол эле катаны азыр бул жерде да кылып атат да. Причем болгондо деле бир эле алтын эмес, бүт крупный кендерди алып туруп, мисалы ошол эле Жетим Тоо, ошол бүт крупный кендерди алып туруп, ошону киргизип туруп, анан кийин кайра эле ошого мындайча айтканда, эгер сингапурский биржага чыга турган болсо, кайырмасы жок, сингапурский биржага фондовыйга чыгасың, же Торонтонуку, же болбосо Нью-Йорктуна чыгарасыңбы? Ал жерде капитал береле, дүйнөлүк капитал береле. Капиталдын хозяиндары деле береле. Бир эле чайкоочулардын колуна алып чыгып беребиз да. Ошондуктан ал жерде эгер бүт байлыктарыбызды топтоп туруп, анан кийин сингапурский фондовый биржага чыгара турган болсок, кумторду чыгарып талкалаганда эле бүт бардыгыбыз байлыгыбызды алып чыгабыз дагы. Ошол байлыктарыбыз бардыгыны дүйнөлүк чайкоочулардын колуна берип коебуз. Анан дагы кумтордой болуп эле баары талкаланат. Ошондуктан бул туура эмес азырынча саясатта. Садырнур Кожоевич айтып атат, биз өзүбүз иштетишибиз керек деп. Значит, өзүбүз иштетишибиз керек. Андай крупный эмеде инвестицияны таппасак деле, кичине-кичинеден муну иштетип туруп, биздин Кыргызстанга көп акча деле керек эмес. Биздин Кыргызстанды өнүгүү жолуна салыш үчүн көп акча деле керек эмес. Стартовый 1 миллиард доллар ашыгы менен болот. Аны просто системдүү иштетиш керек. Анан алган акчаны бир иштетип туруп эле жеп койбой, алган акчаны ушундай система кылыш керек, ал айланыш керек. Биздин экономический система. Да бизде болсо мындай болот, келген акча эле кирип туруп эле ошол замат кетип атпайбы, иштелип туруп, жок болуп кетип атат. Биздин экономикабызга кирген акчалар биздин экономикабызда айланбай атат. Ошондуктан накопление капитала болбой атат. Ошондуктан биз бир акчаны эффективдүү иштете албай атабыз. Түшүнүп атасызбы? Себеби деген мисалы 100 миллион доллар экономика кире турган болсо, бир иштетиле турган болсо, бир кирип туруп эле чыгып кетет да. Ошону менен дагы бир жактан акча издеш керек. А биздин системабыз ошондой болуп калган. Финансовый, денежный, кредитный, экономический системабыз ошондой түзүлүп калган да. А чтобы эффективный болуш үчүн системаны өзгөртүш керек да, ошол реформаларды жасап туруп, кирген акча жок дегенде 4 айланса, мисалы 100 миллион доллар салсак, 4 айланганда 400 миллион долларлык иштер бүтүп калат да, ошондой системага жаш. Ошондуктан мен ушул системаны Садырнур Кожоевичке мен 2 жолу сунуштадым. Кыргызстанды өнүгүү жолусуна, мындай ылдамдуу өнүгүү жолуна сала турган программаны мен 2 жолу сунуштадым. Былтыр августта 21-жылы сунуштадым. Аны Садырнур Кожоевич жактырып Мариповго поручать этти эле, Мариповдон аны аткарган жок. Азыр мен кече жакында 2 ай болуп баратат, кайра кирип туруп, кайра аймаксам, кайра жактырып туруп, Акылбек Жапаровго поручение бердиле, дагы эле эч кандай кыймыл жок да. Бирок эгер ошону эмеле турган болсок, жанагы мен айткандай, бул мен сунуштап аткан программанын өзгөчөлүгү эмнеде? Ошол финансовый системасында, ошол программанын себебинен салган акча бүт бардыгы прозрачный болот,
кайсы жака кандай пулдар акчага кетип атат, акчалар кандай айланып атат, ар бир акча каякта турат экенин любой адам программа приложениясына кирип туруп эле онлайн режимде көрүп турса болот да, мындайча айтканда абсолютно прозрачный. Анан бардык акчалар максаттуу болот. Анан кийин андан тышкары салынган акчаңар 4төн тартып 10 эсе 10 жолу айланганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошондукта ошондо аябай эффективный система болот. Мисалы 100 миллион сала турган болсок, 4 жолу же 10 жолу айланса 1 миллиарддык иштер бүтө баштайт да. Ошондой системаны мен предлагаю. Ошондо эгер программаны киргизе турган болсок, мен ал кишиге убедительный расчёттор менен көргөздүм. Кыргызстанды 5 жылдын ичинде толугу менен жакырчылыктан чыгарып кетсе болот. Ал эми темпи роста, баягы экономикабыздын өсүшү 10%тен жылга кем болбойт да. А эгерде жакшы кете турган болсо 20, биринчи жылдары 20, может 30%ке чейин темп рост ошондой болушу мүмкүн. Эмнегедир ушул жолго түшпөйттөр дагы ушундай бир түшүнүксүз эле саясаттарды бүгүн экономикада дагы жүргүзүп атат да. Маалымат каражаттарында Акылбек Жапаров кызматтан кетет деген сөздөр айтылганда, анан кийин Алтургай талапкерлердин дагы аты аталган. Бул боюнча эмне айта алат элеңиз? Негизи эле Акылбек Жапаровдун ишине кандай баа бересиз? Мен ойлойм, Акылбек Жапаровдун жүргүзүп аткан экономикалык саясаты туура эмес. Ал биздин экономиканы туңгуйга алып келет. Жана мен бир примерди айттым, ошол эле жанагы көчмөндөр мурасы деген холдингти түзгөнү. Анан ошону эмеге фондовый рынокко Сингапурга чыгарып атат деген эле уже бул чоң каталык, чоң стратегия кылык каталык да. Бул биздин экономикабызды, биздин кем байлыктарды, кумторду талкалагандай талкалоого алып келет. Ошол кызматка министрлер кабинетинин төрагасы кызматына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин талапкерлигин айтып чыгышты да. Анан ал бул кызматка келсе кандай иш алып барат? Аны билбейм, айта албайм. Ошол момент келгенде көрүп жатабыз. Кандай адамдар барыш керек? Биринчи кезекте бүгүнкү күндө мындай да, акыркы 100 жылда дүйнөлүк саясатта финансы, каржы, финансы дүйнөлүк саясаттын чети эмес, дүйнөлүк саясаттын мааниси болуп калган. 100 жылдан бери болуп аткан саясат, дүйнөлүк саясат. И азыр деле ошол эле кетип атат. Финансынын атарабында тегерегинде болот. Бүгүнкү күндө болуп аткан окуялардагы бүт бардыгы ошол финансы менен финансы системасы менен байланыштуу болуп атат да. Мындайча айтканда, ошонун бардыгыны түшүнсө ошондо гана саясатчы болот. А эгерде ушул финансы системасын түшүнбөсө, ал финанс система эмне болуп атат, кандай өзгөрүлүп атат, каяка кетип атат, ал эмнеге алып кетет, ошол нерсени түшүнбөсө бул саясатчы эмес да. Биринчи кезекте саясатчы болом деген, мындайча айтканда аныгы күчтүү саясатчы болом деген дүйнө жүзүндөгү финансовый системаны түшүнүш керек. Себебен ошол дүйнө жүзүндөгү финансовый системада, глобалдык финансовый системасында эмне болуп атканын түшүнбөсө, дүйнө жүзүндө эмне болуп атканын түшүнбөйт да. Бүгүнкү күндө мен ошону жеткире албай атам. Бүт бардыгы дүйнө жүзүндөгү глобальный финанс системада болуп аткан өзгөрүүлөр менен байланыштуу болуп атат. Азыр келип аткан закондорубуз да өзгөрүүлөр андай мындай дегенде барды ошону менен байланыштуу. Ошол жагын түшүнгүлө, ошол жакта мындайлар болот, анын немеси кесепети бизге мындай болуш керек дегенди мен ошону коомго да, бийликке да жеткиргенге аракет кылып атам. Эменин трибунасынан деле, парламенттин трибунасында деле, ушундай жанагы СМИлер аркылуу деле, соцсеттер аркылуу жеткиргенге аракет кылып атам ушунун бардыгын. Жакынкы арада ошондо Акылбек Жапаров кызматтан кетиши керекпи? Сиздин оюңузча? Билбейм, аны бийлик өзү чечсин. Мен андай нерселерге киришпейм. Сиздин оюңузча учурда өлкөдө сөз эркиндигинин абалы кандай? Мен ойлоп атам, сөз эркиндигинин абалы жакшы эле, себеби мен айтып атпаймынбы? Өтө эле каршы чыгып аткан нерселеримди угуп атат. Мага эч кандай кысым жок, мисалы да, эч ким мага эме кылып, андай кылымда эмне туура эмес деген деле сөз жок эч кандай. Ошондуктан мен ойлойм, сөз эркиндиги биздин Кыргызстанда жакшы эле деңгээлде.
Түшүнүктүү. Сизге рахмат. Суроолорубузга жооп бергениңизге, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе ушун менен тет программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.